Тренингибизди биз улантып баштайбыз. Бүгүн бизде акыркы тема, аябай маанилүү темалардын бири. Бизде эмнелер боюнча сөз болот бүгүн. Кечээ биз Instagram боюнча сүйлөшкөнбүз. Instagram менен Facebooktун айырмасы жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Instagramды кылдыңыздарбы бирөө жарыма? Эч ким ссылкалар жөнөтпөдү? Жокпу эч кимде? Мурунку сабактар сакталбай калдыбы жийде? Көрө Жазылган албайбыз. организаторлор жөнөтөт. Рахмат. Бирок убагында кылып койсо просто кийин кылынбайт да. Баардык учурдачы ошон үчүн. Ушу катыша албай калып. Катыша албай калмаса. Хорошо, анда секинден өтө берели. Кимиңиздер Facebook колдоносуздар? Плюс жөнөткөзүңөрчү. Facebook колдонгондор. Любой эле, личный Facebook эле, бизнес Facebook эле болот. Партак канече колдонот экен. Дагы кимдер колдоносуздар? Башкаңыздар колдонбойсуздарбы Facebook? Кичине сүйлөп, плюс минус жөнөтүп турбачы, аты мен өзүм менен эле өзүм сүйлөшүп аткандай болуп, не то болду. Гүлзат эже колдонот экен, Дагы ким бар? Или телефонду жандырып, записке семинарга кирип коюп туруп өзүңөр кетип калдыңарбы башка жака? Башкалар колдонбойт экен анда. Хорошо. Бардык канча сиз Facebook'ту билет экенсиз. Facebook'тун кандай өзгөчөлүгү бар? Instagram'дан Мен Facebook'ту көп жылдан бери колдоном, бирок ошол Instagram'ды эми эле өздөштүрүп атам да. Анан өзгөчөлүгү менин оюмча жаңы бир SMM курска да жазылып окуп атам. Өзгөчөлүгү Instagram'да көбүрөөк жаштар отурат окшойт. Анан сатуулар Instagram'da жакшы болот экен. Анан Facebook'та көбүрөөк улуулар, анан более скромныйраак окшойбу же кандай? Көбүнчө ал жакта саясат болобу, ушундай окшойт. Facebook'ту кандай максатта өзүңүз колдоносуз? Мен башында ушу бир ссылкалар менен эле кирип эме колдонуп калгам, анан мен ал жакта көбүнчө өзүм жасаган иштеримди, айылда аткарган иштерди, ушуларды эле киргизип турам да. Жаңылыктарды көрөм, постоянно жаңылыктарды ошол жактан көрөм. Анан өзүмдүн ошол кол өнөрчүлүк боюнча аткарган иштеримди анда кээ бирде киргизип турам. Сонун. Хорошо. Негизи айткандарыңыздын баардыгы эле туура. Бирок дагы кошумча катары, кечээ мен айтып кеткем, бирок кечээ сабакка кирбегендерден деле бар экен бул жерде да, бир сыйра кайталап кое берейин, капа этпесеңиздер. Негизи Instagram менен Facebook'тун өзгөчөлүктөрү бар. Бирок окшоштуктары деле бар. Алар мындай Instagram'ды Facebook сатып алган да. Экөө типа агасы иниси сыяктуу. Instagram менен Facebook'ту бири-бирине байлап койгон. Ошого Instagram'дын көбүрөөк чоңураак детальный маалыматтарын алышыбыз керек болсо, анда ал нерселер Facebook аркылуу болот. Мисалы үчүн биз таргет кетире турган болсок, платный рекламада, аны биз прям точно өзүбүз каалаган кардарыбызга жетүү үчүн Facebook'та колдонушубуз керек болот. Facebook жактан инструменттер көбүрөөк. Анан болгону Facebook'ту улуулар, жаштар дегендин себеби, Facebook жаңы Кыргызстанга келгенде сиздин курактагы адамдар жаш болчу да. Алар ошол жаш учурунда Facebook'ка колдонуп үйрөнүп алгандыктан, ал жак удобныйраак болуп, ошол бойдон калып калышкан. Анан Facebook, Instagram'да көп нерселер чектелүү, например, ссылкаларды койсо болбойт, текст жазганда ограничение бар. 350, 500дөн ашык тексттер жаза албайсың да, тамгадан ашык. Facebook'та прям романдарды жазса болот. Бунун эмне үчүн бул жакта саясий маалыматтар көбүрөөк талкууланат, себеби Facebook'тун алгоритми ушундай иштейт.
мисалы мен жазган маалыматты менин досторумдун достору, анын достору дагы көрүп кете берет да. Ошон үчүн маалымат тезирээк көбүрөөк таркайт. А Инстаграмда ограничение бар. Кимге катталган болсо ошолор гана чыгат маалыматтар. Все, башка нерселер чыкпайт. Бул жакта комментарийлерди жазганга удобный. Инстаграмда более мындай фото, видеолор менен гана колдонуш керек болуп калат. А бул жакта сүрөтү, видеосу жок эле тексттерди жазып, бир маселелерди көтөрүп талкуулаганы жакшы да. Анан Facebook'тун эң сонун өзгөчөлүктөрү бул жакта группалар болуп создать этилет. То есть группа кылып өзүңүздүн бир эмеңизди, коомуңузду түзүп алсаңыз болот дагы. Ошол группалар менен ар кандай ошо группага тиешелүү маалыматтарды бөлүшүп жазыша берсе болот. Бири менен дос болбостон эле группага каттала берсе болот да. Мисалы барго Аксылыктар деген группа бар, Аксы Жергеси деген группалар бар, Попутка деген группалар бар. Кимдир бирөө Жалал Абад Оштон Бишкекке барыш керек болсо ошол группага эле кирип туруп, ким попутный кетип атат, мен ага кеткиле десе, арзан баада алып кеткен попутный адамдар бар да, ошондой группалар бар. Дагы ошол эле сыяктуу туризмге тиешелүү аябай көп группалар бар, конок үйлөрдүн эмелери бар, турлар боюнча гидтердин өзүнчө бир группасы бар. Ошол гидтердин баракчаларына, группаларына биз маалыматтарыбызды жөнөтүп, бизде конок үй бар, группаларыңар алып келгиле деген сыяктуу нерселерди бөлүшө берсек болду, уже бекер реклама катары таркай берет да ушундай. Аларды мен азыр немеде дагы көрсөтөм. Бул жакта практика кылабыз, ошондо дагы көрсөтөм. Мынакей мисалы бул бизде азыр компьютерден Инстаграм, Фейсбуктун көрүнүштөр бул ушундай киргенде эле лента болуп турат. И бул жакта Инстаграмдагы сторис сыяктуу эле эмеде дагы Фейсбукта дагы мына бул жерде стористер киргизсе болот. Бул көрүнүш компьютерден киргенде ушундай, а бул телефондон киргенде. Ушун Инстаграмдын стористтерин көргөн сыяктуу эле бир жылдырып көрүп кете беребиз. Бул жак лентаны жогоруга алдыйга басканыбызда баардык маалыматтарды окуй беребиз, элдердин жазган маалыматтары. Анан мынакей бул жерден көрсөтүп атам стрелка менен, мышка менен. Биякта уже биздин досторубуз, ар кандай страницалар, группалар, мынакей бул жерде турган ушундай маалыматтар болот. Азыр дагы мен бунун баардыгын практикада дагы көрсөтүп берем. Анан мынакей бул эменин эң сонун жери, мисалы Фейсбукта бир аккаунт ачабыз да. Инстаграмда сразу эле бизнес аккаунт ачтабыз го, а Фейсбукта биз өзүбүздүн атыбызга бир аккаунт ачабыз дагы. Анан ошонун негизинде биз мындай страницаны түзөбүз. Баракчаны. Бул баракча бизнес баракча болот. Эмне үчүн, өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү страница көп адамдарга доступна болот. А биздин аккаунтубуздагы биздин личный маалыматтар бул биздин досторубузга гана жеткиликтүү болсо, анан биз досторубузга 5000 гана адамды кошо алсак, а страницада без ограничения количестводагы адамдар кошула беришет. Мына мисалы Жидегүл деп туруп менин атым турат, и мисалы да, как владелец бизнеса да, например. Анан бул жакта страница ачылат, Good Night деген, и бул жакты ошол адам аккаунт башкарат да. Ошондой сыяктуу болот. Анан бул жерде эмнелер бар? Бул жерде ADS менеджер деген бул акылуу реклама кетире турган жер. Бунун бизге кереги жок особо. Мына страницалар, каалаган 5-6 бизнесиңиз болсо, ошентип 5-6 страницаны ачып ала бересиз. Группалар, өзүңүзгө сакталган нерселер, ар кандай мероприятиялер, воспоминаниялар чыгып турат. Былтыр ушул күнү каерде жүрдүң, эмне кылдың эле деген сыяктуу. Marketplace деген бар, бул эмне экенин азыр көрсөтөм. Ар кандай оюндарды ойносо болот, ушундай сыяктуу маалыматтар бар. Эми аккаунт дегенди жөнөкөй эле болсо, страница дегенде айттым, бизнеске тиешелүү болот. Бул кандай болот? Бул деле ошол Инстаграм сыяктуу эле. Биринчи аватарга сүрөттү коебуз, аркасына обложканы коебуз, көп чоң сүрөттү. Анан бизге адамдар нравицаны басып подписаться эте беришет мынтип. И бул жерге биздин конок үй жөнүндө маалыматы жазылат. И бул жака маалыматтар, посттор чыга берет. Фейсбукта маалымат толук толтурулуш керек. Бардык жак сыяктуу эле. Мынакей информация деген жерде кандай категорияга кирет, телефон номер, почта, официальный сайт, кайсыл сааттан кайсыл саатка чейин иштейт. Анан Фейсбуктун дагы бир сонун жери, бул жака страницага отзыв дагы калтырса болот. 5 эң высший балл 5, мисалы менин 5 отзывым бар экен бу жерде. Анан эмнелер бар экен, Wi-Fi бар, завтрак бар деген нерселерди көрсөтүп койсо болот. Ушинтип информацияны, маалыматты толтурабыз.
Азыр анда мен секин практикага өтө берейин. Практикабыз кызыктуураак болот. Убакыт кетирбей. Мен азыр өзүмдүн телефонумду кошуп алайын. Звук чыкпай атат го дейт бу жерде. Нуралиева Нуржан эже. Угулуп атат да силерге балкоңуздарга туурабы? Же чыкпай атабы? Чыгып атат. Жакшы эле, жакшы болуп атат. Азыр айтып коеюнчу мен сол жакта ылдыйда дегенди. Телефонду кошуп алайын. Менин телефонум көрүндү силерге. Мынакей телефонго кирдик. Обычно эле Facebook'a киребиз. Facebook'a киргенде мынакей чатта. Бизде мына үстүдө немелер, стористер, стористерди мындай жылдырып эле көрүп кете беребиз. Кетти бул маалыматтар. Анан мындай ылдыйдан жогоруга жылдырганда бул лента. Ар кандай досторубуздун ошо группалардагы маалыматтарды окуй беребиз. Анан бул жерде ушул главный деген жерде турат, мына. Экинчиде видео деген турат, ылдыйда көрүп атасыздар. Буну басканда ар кандай видеолор чыга берет. Бул ошол Facebook'та өзүнчө популярный болуп аткан, кызык болуп аткан, обсужденияда болуп аткан видеолор. Анан экинчиси профиль деп турат. Профилди басканда сиздин баракчаңызга кирет. Бул жер аккаунтты айтып атабыз азыр, жеке адамдын баракчасы жөнүндө айтып атабыз. Бул жерде өзүңүздүн сүрөтүңүз, оболочка, сиз жөнүндө маалыматтар, досторуңуз, мынакей. Анан Facebook'тун да сонун жери, бул жерде бүт маалыматты киргизсе болот. Автобиография тууралуу, кайсыл жерде төрөлгөнсүң, каяктан болосуң, кайсы мектепте окугансың, кайсы университетте окугансың, каерлерге баргансың, баардык нерсе мындай из болуп сакталып калат да. Анан досторубузду көрөбүз, канча досубуз бар экенин, анан ар кандай маалыматтар, чыгарылган посттор, видеолор, комментарийлер, лайктар кетет. Как раз мына пост дегенче айтып кетейин. Инстаграмда мисалы жөн эле жүрөк жөн эле баса турган болсок, Facebook'тун жакшы жери мындай бир постко лайк баса турган болсок, басып турсак ар кандай реакциялар чыгат. Өзүнүн реакцияларды көрсөтө алабыз. Кааласак каткырсак болот. Эгерде кайгылуу пост болсо, капа болгонун көрсөтсөк болот да, же жинибиз келгенин көрсөтсөк болот. Ушинтип ар кандай реакциялар менен өзүбүздү эме кыла алабыз. Реакциябызды көрсөтө алабыз. Анан комментарийлер, ссылкалар башкаларга бөлүшүү сыяктуу нерселер кете берет. Анан ушундай посттор кетти, бул маалыматтар, аккаунттар кетти. Эми кантип страница, бизнесибизге страница ачабыз. Кийинкиси мына жерде уведомлениялар, бул жерге ошол комментарий жазгандар, лайк койгондор, сизди бөлүшкөндөр, друга жөнөткөндөр ушинтип көрүнө берет. Анан бул жака четке басканда, оң жакта ылдыйда турат, сүрөт турат, ошону басканда мына жерде бизде мынакей страница. Ушул жерден биз өзгө страницаны ачабыз. Менин азыр страницам бар. Бунун өзгөчөлүктөрү кандай экенин айтып берейин. Страницага переключиться эттим. Бул деле ошол сыяктуу эле мынакей аккаунт эмеден мынакей бул жерден деле ошол сыяктуу эле аккаунттун маалыматтарын көрөбүз. Мынакей. Страницанын сонун жери, бул жерге маалыматтар толук кириш керек да. Канча подписчик экенин көрдүк. Отель жөнүндө бир маалыматыбызды окудук, конок кылдык. Анан бул да жана букинг окшоп, мынтип канчалык процент сиздин страничкаңыз толгонун көрүнүп турат. Көрдүңүзбү? Состояние страницы отлично, кеде
хорошо, плохо, ушундай сыяктуу нерселер болот. Анан публик эмелерди көргөндө, мына информацияларды басканыбызда отель жөнүндө баардык маалыматтар болот. Кайсыл сайт, кайсыл номер, адрестерди киргизсек болот, иштеген жерлерин, мына оценкаларды көрсөк болот, элдерге оценкалар көрүнөт. Качан түзүлгөн, бүт ушул баардык маалыматтарды ушул жака киргизе алабыз. Анан бул жерде мына еще басканда видеолор, сүрөттөр, мероприятиялар. Фейсбуктун да сонун нерсеси какой-то бир мероприятияны создать этсек болот. Например, эртеге бир какой-то мастер-класс өткөзүп атабызбы? Саат мынчага мастер-класс деп туруп коюп койсок, коноктор басып пойду, не пойду, подумаю деген нерселерди басып туруп билип алабыз да канча адам келет, келбейт экенин. Анан эмелер кетти, публикациялар кетти. И бунун Фейсбуктун дагы бир сонун кайф жери, элдер уже реакция кылып атат, комментарийлерди окуп атат да. Анан мына жерде ылдыйда WhatsApp дегенди басканда WhatsAppка сразу бөлүшсөк болот ушул видеолорду. Автоматтан кетип калды. Мисалы мына ылдыйда поделиться деген турат, мына жерде көрүнүп атабызбы что? Мына стрелканын сүрөтү менен поделиться деп турат. Ушуну басканда биз бесплатно аябай көп жака өзүбүздүн постторубузду, коногубуз жөнүндө маалыматтарды бөлүшө алабыз. Ал кайсыл жака? WhatsAppка, копировать ссылка кылып туруп дагы башка жактарга. Анан эң кайф жери мына группаларга. Группаны басканда мына жерден калган группаларыбызды жазып издей алабыз. Мисалы, гиды Кыргызстан. Менде Плеттин алдыңда плеттин бирөө. Азыр что-то меники мына жерде неме болуп калды. А так ушул жерде мен азыр кайра бул аккаунттарына көрсөтүп берем. Ушул жерден башка группаларга бөлүшөбүз. Ошондо биздин только эле бизге катталган 800-900 миң адам эле эмес, 8 миң, 10 миң, 15 миң адамга чейин көрөт да бир посттordучу. Инстаграмга бөлүшөбүз, ушундай сыяктуу маалыматтар бул жактан бесплатно таркайт. Ушул страничканы кантип создать этебиз деген суроо болушу мүмкүн сиздерге. Мына мисалы группаларда, например, группага киргенде аябай көп группалар бар. Мынерде мисалы мынакей куплю, продаю, вакансия, реклама нарын, замандаштар, жумгалдыктар, толтура группалар болот. Мен өзүмдүн группаларымды что-то бир жерден көрсөтпөй атат. Жалаатка тиешелүү, туризмге тиешелүү группаларга бөлүшкөн. Эми мына страничканы кантип создать этебиз деген суроо бизде азыр жаралат. Анда биз чыгып алайынчы. Мисалы жана маалыматты башкаларга кантип бөлүшөбүз деп атабыз го, группаларга бөлүшкөндү көрсөтүп коеюн интеллекте. Мисалы бу жерде бир маалымат болсо, мисалы мына видеону мен башка жака бөлүшкүм келип атса, поделицаны басам, группа дегенди басканда, мына менин катталган группаларым мынтип чыгат. Экспедиция Кыргызстан, Кыргыз Республика мындай, Кыргыз гидтер, Жалбат Сити, өзүңүзгө тиешелүү кайсыл жактан сизге коноктор келет, ошол группаларды тандап алабыз да. Анан ушул жака кетирип койсок, кимди кетирип койсом экен мен мисалы. Экранга чыкпай калды. Чыкпай калдыбы? Аз бермейинчи. Эми чыкты, Ооба, эми чыкты. Ушундай сыяктуу мына маалыматтарды мынтип кетирип койсок, поделиться сейчас кылып койсок, ошол группага барып туруп түшүп калат, маалыматтар ушинтип кете берет. И биз бияктан аккаунттан эмелерди көрүп турабыз, канча адамга бөлүштүк. Эми эмени страницаны создать эткенди көрөлү. Мен азыр телефондон эле эме алып атам, страница дегенге кирдик. Киргенде ошол биз эме алган, иштеп жүргөн страницалар чыгат. Үстүдө мынакей создать деп турат үстүдө. Создательди бастык.
И начать кылабыз дагы, баштай беребиз. Биринчи атын жазабыз, мисалы, коно этот не деген десек, сары челек, гостевой дом. Дальше категориясын тандайбыз. Мына гостиница, неме дегендерди тандасак болот. Гостиница размещения. же болбосо туризм. Сайт по туризму сейчас, ну давайте. Ну, короче, ушундай өзүгө тиешелүүсүн тандадык. Анан создать кылабыз. На продвижение товаров или услуг дейт. Биздики ушуга кирет, дальше кылабыз. И бул жака уже маалыматтарды жазабыз. Конок үй жөнүндө маалымат жазабыз, сайтты коебуз, электрон почтаны коебуз, номер телефонду коебуз, местоположениени тандайбыз, иштей турган сааттарын көрсөтөбүз. Ушундай сыяктуу маалыматты толтурабыз. Азыр бул жерде не кылайын, толтуруп салайынбы? Ким бизде Гүлзат эже барбы? Жийде бармын. Айтып туруңуз азыр. Эс алуучулар үчүн конок үй мисалы да. Сайт жок, электрон почтаны анан жазайлы. Телефон номериңизди айтып койсоңуз. 77 777 70 42 05. Местоположение. Аркад. Чечип алып экен. Убакыт кетирип эле отурушум. Короче, болду. Ушун менен кетет. Дальше болот. Анан кийин дагы бир эки суроо чыгат, ушундай сыяктуу. Ким неме кылат, дагы эмнелер бар, завтрак барбы деген сыяктуу нерселер чыгат. Ошол галочкаларды коюп коебуз. Все, создать этилет. Сүрөттөрдү киргиз дейт, все, сүрөттөрдү киргизип кете беребиз, Просто сиздер күтүп калат экенсиздер. Анан акыркы темага калбай чыгып кетип калбаңыздар. Мисалы, мынакей, сары челек гостевой дом деген жерге менин страничкама түшүп калды. Ушуну кирип туруп эле редактировать кылып туруп, оңдоп кете берсем болот да, сүрөттөрдү киргизип, маалыматты киргизип. Анан чтобы ошол биздин страничкабыз нормально иштеш үчүн, мына көрдүңүздөрбү, чыкты уже менде. Сары челек гостевой дом деп, подписчиктер пока нөл, мына состояние страницы удовлетворительный деп турат, толтуруш керек. Аккаунт WhatsApp немесин жазыш керек, эмнелерди эмнелерди толтурушубуз керек. Чтобы биздин Facebook'та маалыматтарыбыз жакшы жетип, жакшы иштеш үчүн болгону биз ар кандай постторду киргизип, сүрөттөрдү киргизип, тексттерди жазып, видеолорду киргизип, бөлүшүп турсак эле болду. Facebook өзү менен өзү иштей берет. Бул алгоритм ушундай сонун иштейт. Ушундай движение болуп турган жактарды көбүрөөк алдыга түртүп турат да. Ушундай Facebook боюнча кыскача ушул. Кстати, жана мен сиздерге айтам деп аткам, мына жерде marketplace деген бар бизде. Мына басканда игралар турат, играны ойной беребиз. Marketplace жерден чыкпагыла, жана телефондон чыгып деле. Marketplace'тин жакшы жери бул кадимки базар да. Көрсөтөйүн деп аткам. Ачсын. Что менде интернеттен чыгып атты. Мынакей marketplace деп турат. Ушул marketplace'тен сиздер ар кандай нерсени сатып алса болот. Кадимки онлайн базар. Көбүнчө квартираларды, машиналарды, какой-то оборудованияларды, чоң нерселерди ушул жакта кадимкидей сатышат элдер киргизип.
Мына жерден өзүңүзгө керектүү фильтр кылып тандайсыз. Оборудование керекпи эме сыяктуу смотреть товар кылсаңыз, жалабат, ош кадимкидей эле сатылат. Азыр бизде экинчи темабыз бар. Мен кайра өзүмдү неме кылып башкалайын. Бизде экинчи темабыз автоматтык брондоо системалары боюнча. Мен мурун таң кала баштаганда биз 5-6 эле номер болуп, анан кээде коноктордун кантип кайсы номерге жайгаштырышын, кээде заказ кылып брон коюп койгондорду унутуп деле калган учур болот эле да. Анан кийин алар келип алып, кана менин номерим деген сыяктуу учурлар болот эле. Ошондо таң кала берчүмүн. 35, 40, 50, 100 номери бар чоң отелдер кантип иштешет экен ушулар, кандай программа менен кантип иштешет экен депчи. Анан көрсө атайын программалар бар экен. Ошол программалар тууралуу уккансыздарбы? Билесиздерби? Какой-то фирмаларды кимдер иштейт, кандай эмне деген программалар бар экен. Жазып койгойчу. Мен билбейм мисалы. Башкаларыңыздарчы? Онлайн сабак өлө кыйын экен. Өзүңөн өзүң сүйлөп эле жүдөп кыйналып, жана адамдарды көрбөсөң кыжаат болот экенсиз. Баардыгы видеолорун жаап, микрофондорун жаап. Угуп атабыз, видео көрүп атабыз. Ошентип кыйналып атам мен. Короче, анда хорошо. Биз шахматка боюнча өтөбүз. Шахматка бул ошондой атайын автоматташтырылган системалар. Мындайча айтканда, мына сүрөттө турат. Визуалдаштырылган номерлер да, отелдеги номерлер, ошону визуалдуу кылып биз жайгаштырабыз конокторго. Travel Line деген эме бар. Мен азыр ошол боюнча айтып берем. Азыр Кыргызстандагы өзүнүн ушундай онлайн кыргызча немесин иштеп чыккан атат. Назира Меникеева деген эжекебиз бар го, биздин букинг боюнча ошол эжекебиз иштеп чыгабыз деп атат. Балким ошол кичинекей конок үйлөргө да удобный кылып, услугаларын арзаныраак кылып, жакшынакай сонунга удобный кылып, телефондон эле колдонуп берип чыгарам деп атат да, жакында чыгып калса керек. Анан бунун эң сонун жери мынакей азыр Travel Line жөнүндө айттым. Негизи брондорду кабыл алгандын ар кандай жолдору бар да. Өткөндө сиздерден сураганмын, көбүбүз эле тетрадка жазып алабыз деп айткансыздар. Негизи ошол биринчи жолу бул кептерге жазып алышат. Кээде аны таблица түрүндө сызып алып туруп жазышат. Кээде болсо жөн эле аты менен фамилиясы менен журнал катары жазып кете беребиз. Бирок көпчүлүк учурда бирөө жарым телефон чалса, жана тетрадты издеп барып, таап, окуп, издеп, анан номер бар же жок деп айтышка туура келет. Бардын унутуп калып, эстеп кала албайбыз да. Анан экинчи учур бар, компьютерди жакшыраак билгендер, телефон компьютерден атайын Excel деген форма бар да, ошол Excelден өздөрүнө таблица түрүндө болуп, мындай сызып түстөр менен форма жасап алышат. Например, конок келди, жашыл түс кылып коюшат, кеттиби, кызыл түс кылып коюшат, ушинтип өзгөртүп таблица кылып, жанагы мектептеги расписание сыяктуу жасап алышат. Анан үчүнчү автоматташтырылган программалар бар. Экен, мен жанагы орустар келди го, мобилизация болуп, ошондо өлө жүдөп, түнү менен эле брондор түшүп калды да. Биякта жашап аткан коноктор бар эле, алардан тарит этип келип, бир күнгө эле брон кылып туруп келгенден кийин жашап калып калам дегендер болуп калган, букингди жапканыбыз этпей калган учурларыбыз болгон. Короче, биринин үстүнө бирин жаткызып жайгаштырып, ушундай жүдөбүз да, анан ошондо сразу эле ошол программаларга өтүш керек экен деп, анан хотя бул платный, нормальный деп турат, акчасы деле. Анан ошолор менен сүйлөшүп, ошол Travel Line деген фирманы кошконбуз. Азыр ошо өзүмдүн опытымдан ушул программа кандай иштейт экенин айтып берем. Бул ушул доска көрүнүп турган жер шахматка деп аталат. Мына көрдүңүздөрбү, ар кандай түстөр менен коноктор жайгашкан. Мисалы, мына фиолетовый болуп, мына узун сызык турат, узун линия турат. Бул бүгүнкү түн дегенди билдирет. Бүгүнкү түнү жашап аткан адамдар.
Мисалы мынакей 102 деген фиолетовый болуп турат. Бул бешинен бери жашап аткан адам экен да. Узун болуп качандан качанга чейин жашашы көрүнүп турат. Көрүнбөй Анан жатабы, чечсе эле көрүнүп атабы? көрүнүп атабы? Жок, мага Ата темасы эле көрүнүп атабы? Көргөн жокпуз. тема эле көрүнүп атат азыр. Кем эле көрүнүп атат? Анда Бир цитаттар туруп темасы эле. анда туруп туруңуздар азыр. Эмичи? Эми көрүндү. Мен жадан бери эмнени айтып турмун да. Мынакей, көрдүк дептерге жазып алабыз, Excel'ге жасай жобосун Эми көрүндү. Эми ал программа шахматка деп аталат, мына доска. Бул узун линия турат. Бул ошол биздин бүгүнкү ночь дегенди билдирет. Мына фиолетовый түстөгүлөр жашап аткан коноктор дегендер. Кайсы числодон баштап кайерге чейин жашап атышат. Мына оранжевыйлар кеткен коноктор. А мына кызыл болуп тургандар буроңгуптур, бирок келбей калган коноктор. Же болбосо кетти деп басылбай калган коноктор. Анан мындай зеленый турат, булар ошол бронь коюп койгондор, келе турган, күтүп аткан конокторубуз. Анан ошол зеленыйларда карасаңыздар мындай көк болуп эмелер, суммалар турат. Ушулар предоплата кылып койгондор, ушунча сумма төлөп коюшту дегендер. Ушинтип биз көрөбүз дагы кайсы номерди брондосок, ошого карап брон кылып, ушул жерге жайгаштырып, канчадан батат, канча номерибиз бар, бош, толобу, ошого карап биле берет экенбиз да. Мынакей эң сонун бул шахматканын Travel Line'дын жеңилдиги ушул автоматташтырган программанын. Биз бронду коебуз биринчи, мынакей создать брон. Бир адам брон кылуу, эмне жерге алып барып бош жерге жайгаштырабыз, датасын тандап. Эгерде кээде групповой брон болуп калат го, 10-15 номерлерди, 2ден көп номер брон кылганда уже групповой брон дейбиз да, бир адамдын атын алып, патыратып ошончо номерди жаап салабыз. Анан дагы бир сонун жери монтип көрүнүп турат. Например, загрузка на сегодня 11 номер занят, 69% толуп атат деп атат бардык номердин ичиненчи. Анан канча адам келет, канчасы кетет, канчасы жашап атат, канчасы келбей калды, канча номер бош экени мынтип бүт маалыматтар, статистика көрүнүп турат. Анан эң кайф жери, мисалы конок келди, жашады, эртең менен кеткенден кийин биз аны немеге, горничныйга, тазалыкка белгилейбиз да. Кээде жана көп номери бар учурларда кыйын болуп калат, ар бирин барып 100 номер бошоду, 55 номер бошоду деп айтышка туура келет. Ошондой убакытты кетирип нары бери чуркай бербеш үчүн атайын ошол горничныйлар менен дагы программа байланат. Алардын телефонуна да ушул программа жүктөлөт. Аларга грязно убрано деп эле мындай жоңой эле статистика катары эле төрүштүк эле чыгат. Бизге мынтип көрүнүп турат. Мисалы 11 номерде ана конок жашап кетти, уже конок кетер менен мынтип грязно деп чыгып калат. Буну кирип туруп, бияктан биз мен менин практикадан көрсөтүп берем. Ошол жака кирип туруп биз ким уборка кылат, ошо адамдын атын тандап белгилеп коебуз дагы. Анан ага 11 номер грязно деп чыгат. Ал уборка кылып бүткөндөн кийин ошону убрано дегенди басып коёт. Все, номер уборка болуптур, бүтүптүр деп туруп жаңы конок келсе алып барып жайгаштырабыз да. Же болбосо барып текшерип, бир сыйра текшерип келгенден кийин проверено деген, текшерилди дегенди басып коебуз. Мына үстүдө да статистикасы турат. Грязно 12 номер, убрано пока эч ким убрано бөлөк, проверено 4 номер. Анан кээ бир номерлерде ремонт болуп конок албай калса, анда ремонт деп туруп жаап коебуз. Бияктан көрдүңүздөр, атайын биз чоң бизнеси бар компаниялар ADNS база данныйларды колдонушат го. Ошол сыяктуу бул жерде дагы коноктордун профили гостей, коноктордун база данныйларын кыла алабыз. Аларды чогултуп, туулган күндөрү жазып, кайсы конок канча жолу келди, кайсы конок канча акча таштады, ошонун баардыгын билебиз. Эң кайф жери, мисалы бизде вопрос болуп атат азыр. Booking'ди кошуп атабыз, Airbnb'ни кошуп атабыз, TripAdvisor, Hotels, Agoda баардыгын кошуп атабыз. Жана ошолордун баардыгын бирөө брон кылса, ошончо платформага кирип закрыть деп жаап чыгыш керекпи деген вопрос болуп атат да. Бул мынакей менеджер канал деген бар. Ошол бүт сайттарды ушул жер байланыштырат. Например, сизге Booking'ден конок брон кылган болсо, ал Booking'деги бронь автоматически мынакай келип өзү бош күнгө жайгашат.
Ал Bookingден бронь түштү, биз жакта бизде шахматка да жабылат, өзү автоматтан, чтобы биз ооз2 телефон чалган конокду алып албаш үчүн. Анан ошол эле учурда башка сайттардан дагы автоматтан жабылып калат. Ал жакта уже болду номер. Бул номер сатууда жок, же болбосо количествосу азайып көрүнөт да. Анан биз бияктан деле телефон чалып бирөө бронь кылды, ал броньду жапкан болсок, ал ошол менеджер каналов аркылуу ушул жерге биз киргизип коебуз да, жана букингдердин ссылкаларын коюп коебуз да, баарын бири-бирине байлапчы. Ошондо ошол биз бронь кылгандан кийин ошол номер бүт Bookingден дагы, Airbnbден дагы ушундай сайттардын баардыгынан өзү автоматтык түрдө жабылат. Биз коркпойбуз да, перебронь алып алдык, конокторду номерибизден ашыкча алып алдык деп коркпойбуз, автоматтан жабылып, ошентип түшүп иштей берет. Азыр мен сиздерге практикада мен ошол өзүмдүн отелимдин иштеп аткан программасын көрсөтөйүн. Практикада кандай иштейт экенин. Экран көрүнбөй калды дагы. Ооба. Мына көрүндү. Көрүндү. Мен азыр ошол өзүмдүн шахматкага кирдим. Мына мындай болуп турат. Мисалы мына сары болуп тургандар, мынтип жазганда бүт маалыматтары көрүнөт. Канча төлөйт, ким деген конок келип атат, мына кайсы номери келип атат, номер 25ке келип атат экен. 8-майга келип атат экен. $35 төлөйт экен. Bookingден келип атат экен. Bookingден түшкөн коноктор ошентип өзү жайгашып бош жактарга. И болду, Airbnb башка жактардан жабылып калат да. Бул мисалы жөнөкөй биз өзүбүз бронь алган, групповой алган бронь экен. Бул турат. Автоматтан бул нерселер Bookingде жабылып уже мынтип көрүнүп турат. Значит, 24-үндө бизде мынча номер бош эмес экен, мынчасы бар экен. И мынчасы экен, мына компаниядан экен деп көрүп турабыз да. Анан ушул номерди мисалы мындан басайын. Басканда биз мынакей бүт маалыматты окулук, каяктан келип атат, эмне кылып атат, кайсы номер, эмне завтрак жеби, канча сом болот да. Анан ылдыйда дагы бизде мындай маалыматтар бар. Мынакей ылдыйда редактировать басканда кирип каласак башка номерге жылдырсак болот, переселение башка номерге өткөзсөк болот. Анан мисалы бүгүн ушул конок келген болсо, келип жайгашкандан кийин мына жерге заезд деп чыгып калат. Заезд деген басып койсок болду, уже конок кирди, жайгашты, жашап атат дегенди билдирет. Эртеси күнү кеткенден кийин болсо, бул конокту мына жерге выезд деп чыгып калат. Выезд дегенди бассак болду, уже конок кетти, анан наркы сразу грязно болуп көрүнөт. Аны сразу биз горничныйга белгилеп коебуз, уборка кылыш керек деп. Отмен кылабыз, оплатасын көрөбүз, киргизебиз. Ар кандай заметкаларды жазсак болот, например, 2-3 менеджер иштей турган болсо, бияк мынча акчасы калды, мынча төлөдү, мындай болду деген сыяктуу маалыматтар жазылып турат да. Ошентип маалыматтарды көрө беребиз и бияктан окуй беребиз. Буну башка күнгө редактировать кылып өзгөртсөк болот. Каалагандай номерлерибиздин аттарын коебуз, ушундай сыяктуу. И биякта маалыматтарды көрөбүз, канчасы тазаланды, канчасы номерде, бронь кылабыз, ушундай сыяктуу да. Броньдо дагы кайсы мамлекеттен адамдар келип атат, канчасы аял киши, канчасы эркек киши, бүт ошол маалыматтар кирет. И мынакей сонун жери, мисалы обслуживание номеровду басканда, мисалы мындай болуп көрүнөт. Биякта проживание болуп атат, бияк бош,
деген сыяктуу да. Эгер мына конок кеттиби, кеткенден кийин болсо биз ушуну уборка кылышыбыз керек болсо, мисалы муну басканыбызда бизге чыгат маалыматтар. Мынакей мындай болгондо чыгат дагы мына жерде назначить уборку кылабыз дагы. Мисалы мына 21 номер экен. Кандай уборка болгонун тандайбыз. Анан мына жерге адамды тандайбыз. Ким уборка кылат. Номерлерибиз бөлүштүрүп, мисалы бул уборка кыла турган болсо, все применить кылып коебуз. Ага грязно деп туруп көрүнөт. Ал уборка кылгандан кийин басып. Ушундай. Анан профили гостейден ошо бүт маалыматтар. Кимдин туулган күнү, ким VIP конок, ким постоянный конок, ким канча акча калтырган, кимдин карызы бар, бүт ушул нерселер чыгат. И жанагы менеджер каналов болсо, эң сонун жери мынакей менеджер каналды басканда биз бияктан көрө алабыз. Кайсыл каналдарга туташтырып койгонбуз. Кайсы жактан канча бизге конок келип атат, мынакей букинг келип атат экен. Букингде мисалы 17 бронь алыпмын. Экспедия кошуп коюпбуз, Астрого кошуп коюпбуз. Мен жакында коштум, мен кандай иштейт экенин көрөм буюрса. Ушулардын баарын көрүп турабыз дагы. Мисалы мен уже бронь койдумбу, автоматически мындан бронь каналдардан жабылат да номерлер. Вот, ушундай сыяктуу. Бунун эң сонун жери аябай убакытты экономдойт. Башыңыздагы ашыкча маалыматтарды алат. Мисалы только бул номерге паланча керек, бул номерге пастанча керек деп ооз эки мээбизде сактап жүрбөстөн баардыгын унутасыз. Келгенде сразу программаны карайсыз, көрүнөт, все болду, мотор кабыл алып кете бересиз да. Ушундай шахматка боюнча, travel line боюнча бизде маалымат ушул. Суроолоруңуздар болсо микрофон сиздерде. Facebook, шахматка, буга чейинки темалар, в общем, баардык суроолор боюнча. Жиде өткөндө Сарчелекте презентация өткөрдүңөргө, ошолордун сабактары сакталган жокпу? Сарычелек офлайнбы? Офлайн өткөнүңөрдүкү. Жок, аныкы жок, онлайн өткөн сабактардыкы бар. Онлайн жөнөтүшөт. Ошого биз жете албай калдык да. Келбей калдыңыз биз сабакка. Мен алыс болуп, шерик жок болуп бара албай калдым да Алабукадан. Алабукадан машина келди го, сизге коштом деп өзүңүз жазбай калдыңыз. Мен центрге да 50 километр турам да. Мен айлыман машина сүйлөшсөк шерик жок болгонун. Алабукалыктарга кошулуш үчүн мен кечинде барып жатыш керек болуп чыгылса ошондой болуп бара албай калдым. Болуп калат эми окуйлар. Балким Алабуканын өзүндө бар да. Жакшы болот эле ушул жакка келип берсеңиз. Как онлайндарды көрүп ошолорду деле колдонуп турсаңыз, ошол деле көп жардам берет. Дагы кимиңиздерде суроолоруңуздар бар? Кандай, кайсыл жерин өтө шашып айтып койбодумбу? Түшүнүктүү эле болдубу? Жакшы эле тренер болдумбу? В общем, бүгүн акыркы сабагыбыз, ошол акыркы сабагыбызда жыйынтыктап, сын пикирлериңиздер болсо айтып койсоңуздар, мен да өзүмдү оңдойм. Көбүрөөк маалымат берген аракет кылайын. Могу шахматка деген программалардын эле, булар платный программа дедиң, Бул платный, шахматка платный, Facebook, Instagram, WhatsApp'тарыбыз бесплатный пока. Бул эмеби? Кымбатпы? Канча сом болот? Платный болгондо. Көбүнчө абонентский плата болуп туруп, айына 5-6 миңби ушундай төлөшкөндөр бар. Анан менде мен просто башкача условия менен сүйлөшкөм. Онлайн сайт жасаткам дагы ошол сайттан от продажи процент деп туруп сүйлөшкөнбүз да. Ушундай. Бронь кылып туруп кайра келбей деле кое беришеби клиенттер? Ошондой убакыт случайлар болобу? Ооба, андай случайлар дагы болот. Өзүңөрдүн тажрыйбаңарда Facebook'tan бронь көбүлөчү? Бир кайталап коюңузчу дагы.
Өзүңөрдүн тажрыйбаңарда Facebook'tan бурон көп эле чөбү же түшпөйбү? Мен Facebook'тан жакшы иштейм Facebook менен. Көп организациялар мени Facebook'тан таап келгендер болот. И келгенде көбүнчө сурайм да, каяктан келдиңер, каяктан таптыңар деп көп сурайм. Facebook'тан таптык дегендер көп. Facebook'та жакшы иштейт экен да анда. Facebook жакшы дейт. Аякта жана айткандай, эже айткандай көбүнчө организациялар, социальный, саясий адамдар, анан улгайган адамдар отурат деди го. Ошол адамдар, көбүнчө ошол жактан карашат да. Анан аякта атайын группалар бар, ошол жактан жазып туруп сурашат. Мен жабатка кетип атам эле, бияка кетип атам эле, кимдер сунуштайсыңар дегенде, ошо чоң неме да ал, мисалы контактыбызда тааныштарыбыз жок болушу мүмкүн да, мисалы жабатка кетип атсак, сиздин жакын таанышыңыз болбошу мүмкүн, бирок жалбаттыктар деген группага кирип жазып койсоңуз, анан ошолор сунуштап эле айтып рекламалап коюшат. Жакшы. Рахмат. Мен 2019-жылы жаңы ачылганда Facebook'тан бир аябай чоң университеттин бир немеси келген. И ошол Facebook'тан келип, даже Facebook'ка отзыв да жазган, бул мындай жер экен, андай жер экен деп. Ошондон баштап жылына 3 жолу обязательно келет да. Университеттерге аккредитация өткүзө турган ага экен. И дайыма келгенде ушу жүрөсүңөр Facebook'та силердин сүрөттериңди көрүп атам, видеоңорду көрүп атам деп ушинтип. Мен Facebook'ту жакшы көрөм да. Жакшы. Биз да барып жатып келгенбиз силерге былтыр. Кайсы менен келдиңиздер? Ким менен келдиңиздер? Кайсы организациядан келдиңиздер? Биз Алапкадан неме боюнча Эфестен сурамжылоо окуусуна катышып келгенбиз. Сен АДК бар. Ооба, жана жийдегүлө жеринен, Ушул анда, если сиздерде башка ашыкча суроолор жок болсо, негизи Instagram, Facebook, Instagramдар, WhatsApp'тар боюнча деле берсеңиздер болот. Анан мындай да, менин суранычымча, көп случай болот го бизде. Угуп туран эртең жасайбыз деп коебуз да болду, эртесинен баштап тренингди унутабыз, баардык маалыматтарды башыбыздан чыгарып салабыз, кайра эч качан жасабайбыз да. Ошого мен сиздерден суранат элем да, хотя 1-2 күндүн ичинде ушу колдонгон, үйрөнгөн нерселерибизди кичине практика кылып койбойлубу? Анан бул нерсе сиздин эле бизнесиңизге плюс болуп атпайбы? Анан ошол эле учурда ушул проекттин деле результаты болуп берет. Анан ушундай проекттердин дагы мындай результаттары жакшы болуп, биздин көрсөткүчүбүз жакшы болсо, дагы ушундай сыяктуу проекттер келет, дагы жакшы окуулар болот, дагы сонун темаларда уюштурулат да. Анан ошол нерсеге өзүбүздүн келечегибизге өзүбүз азыр деле кичине кам көрүп койсок жакшыбы дейм да. Жасайлы, мурунку сабактарды жөнөтсөңөр. Мен организаторлорго айтып, дагы неме алып коем, шаштырып коем. Алар айылда просто тоолордо тренинг өтүп жүрөт экен, интернет начар болуп атат деди. Запистерди эртерээк жөнөтүп койгула дейин. Анан биз немеде билесиздерби, офлайн тренингде 2 жолу тест толтурганбыз го. Бирөөсү Booking боюнча, бирөөсү WhatsApp, Instagram боюнча. Эсиңиздерде бар да. Ошонун тесттен кийинки пост-тест деген тестти азыр мен сиздерге группага ссылка жөнөтөм. Ошону толтуруп берип койсоңуздар. Анан карап толтурасыздар. Ал ошол тесттеги маалыматтардын баардыгы онлайн сабактарда айтылды. Если сабакка кирбей калган болсоңуздар, анда запись келгенден кийин бир сыйра көрүп туруп, андан кийин толтурасыздарбы? Карап бериңиздер, сүрөнүч. Анан ким Instagramга катталды, ким Facebook'tu WhatsApp'ты өзгөрттү, Facebook'тан жаңыртты, же да мен кеткенен Booking'ге же башка жакка катталдыңыздарбы? Ссылкаларын бөлүшүп койсоңуздар да жакшы болот эле. Бул эми менин жумушумдун результаты катары көрүнөт да. Бир катталганда Booking'ге бул бал деген бар экен, баарына каттала берсе болобу? Сиздики Booking'де барбы? Жок, меники туризм боюнча былтыр эле баштаганда. Анан мен бул бал деген бар экен го долбоор, ошол аркылуу баштадым эле. Анан ошол заодно Booking'ге деле катталып койсо боло береби?
Сиз Booking'de бул бал киргизгенби? Ошону билбейт экенмин да мен. Ошолорду Карап жакшы өзүңүздү түшүнбөйм. текшерип көрүңүз, бар болсо болбойт, жок болсо каттагыңыз. Ошол балдардан сурашым керек экен. Ошо анда дагы башка сурооторуңуздар жок болсо, мен негизи группада эле болом. Ал жактан суроолор болсо жаза бериңиздер. Убактым болор менен жооп берген аракет кылып турам. Кээде билесиздер, унутуп деле калабыз. Кайра эстетип жазып койсоңуздар деле болот. И самый главный ошо тест толтуруп бериңиздер, анан практика кылып каттабыңыздар. Google'дан эч ким подтверждение кылбадыңыздарбы үйүңүздөргө баргандан кийин, жанагы оффлайн сабактан кийин? Видео неме менен, звонок менен. Бул жерде подтверждение кыла тургандардан эч ким жок экен, Почти барлар эле экен. Ошондо башка суроолоруңуздар жок болсо, жыйынтыктай берели. Чоң рахмат. Группада сүйлөшүп турабыз. Рахмат. Рахмат баарыңыздарга, жакшы саламаттар. Жакшы, сау бол. Керек.